Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda amma ba'd. Орозо өкүмдөрү тууралуу сабагыбызды андан ары окууну улантабыз. Бүгүнкү айтыла турган маселе орозонун рүкүндөрү. Мындайча айтканда, орозонун түркүктөрү, парыздары десек болот. Орозонун эки негизги рүкүнү бар. Биринчи рүкүн ниет. Аллах Таала бул тууралуу Куранда мындай дейт: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Алар калыс ыкыластуулук менен жалгыз Аллахка ибадат кылууга буйрулушту. Байина сүрөсүнүн 5-аяты. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам айтат: албетте амалдардын салих, жарактуулугу же жараксыздыгы, кабыл болуусу же кабыл болбостугу ниетке байланыштуу. Ар бир инсан үчүн амалы ошол амалында эмнени ниет кылган болсо, анын натыйжасы жакшылыктын сообу же жамандыктын жазасы насип болот дейт. Бул хадисти имам Бухари рахимахулла риваят кылган. Ниеттин маанилүүлүгү. Ниет Аллахтын буйругуна моюнсунуп бир ишти аткарууга чечим кабыл алуу. Мына ошого көрө инсан качан жүрөгүндө орозо тутууну максат кылган болсо, ошол инсанда ниет пайда болот. Жана ошол ниетти тилге алып чыгып айтуу бул шарт эмес. Кала берсе, ниетти тилде айтуу бул бидат иш. Орозо болсун, намаз болсун, даарат болсун, мына ошол сыяктуу ибадаттарда ниетти, ошол ниеттин орду болгон жүрөктөн ниетти тилге алып чыгып айтуу бул бидат иш. Бул нерсе пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан келген эмес. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эч качан навайту ан усалли, навайту ан атавадда, навайту ан асума деп орозо тутууну ниет кылдым, намаз окууга ниет кылдым, даарат алууга ниет кылдым деп мындай ниет кылган эмес. Инсандын ошол амалга киришүүсү, мына ошол амалды баштоосу, ошол амалга киришүүсү ошол жүрөктөгү ниети бар экендигин далилдейт. Эми аны ошол тилге алып чыгып айтуу бул бидат, динде жок иш. Ниетке байланыштуу бир нече маселелер бар. Биринчи маселе ниеттин убактысы. Баарыбызга белгилүү болгондой эле парыз орозо бар жана нафил орозо бар. Биз мына Рамазан айында парыз орозону кармап турабыз. Жана нафил орозолор бар. Мына Шабан айындагы орозо, жана Рамазан айынан кийин Шаввал айынын 6 күнү орозосу, жана башка пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүндө келген орозолор бар. Эми бул ошол орозолор нафил орозолор деп аталат. Эми биринчи парыз орозонун ниети, мына ушул Рамазан айынын орозосунун ниети багымдат убакты кирүүсүнөн алдын түндүн бир бөлүгүндө ошол болуусу зарыл. Буга далил Хафса радыйаллаху анхудан риваят кылынган хадис. Анда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мына ушундай деген: түндө орозо тутууну ниет кылбаган кишинин орозосу орозо болбойт деген. Башка бир риваятта субуху садиктен, ошол чыныгы таңдан алдын орозо тутууга чечим кабыл алып ниет кылбаган кишинин орозосу орозо эмес дейилген. Бул хадисти дагы бул хадис сахих хадис Абу Дауд, Имам Тирмизи, Ибн Мажа жана Насаи риваят кылышкан рахимахумулла. Эми бул парыз орозонун ниети. Экинчи нафил орозого байланыштуу ниет. Эми бул күндүздүн күнү ниет кылуу менен дурус боло берет. Бир гана бул абалда ниеттен алдын жеп ичүү жана мына ошого окшогон орозого каршы болгон, ошол мындайча айтканда карама каршы келген, орозону бузуп кое турган иштер болбоосу шарт кылынат. Буга Айша радыйаллаху анхадан риваят кылынган хадис далил. Күндөрдүн биринде Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам кирип келди да: силерде бир жегенге бир нерсе барбы деди. Биз жок деп айттык. Андай болсо мен орозомун деди. Башка бир риваятта андай болсо мен орозо тутамын деген. Бул хадисти имам Байхақи риваят кылган. Имам Байхақи бул хадистин санадыны туурасында айтып, бул хадисти сахих деп айткан. Эми мына ошол өкүм бир нече сахабалардан келген. Айша радыйаллаху анхадан, Хузайфа, Али, Абу Хурайра жана Абу Дауд рахимахумуллалардан радыйаллаху анхумдардан келген. Эми нафил орозосу үчүн күндүздүн кайсы убактысына чейин ниет кылуу дурус. Бул туурасында уламалар эки түрдүү пикирди билдиришкен. Биринчиси Ханафи мазхабы жана Имам Шафинин пикирине көрө инсан түш
убактысында жана күн батышка ооп кеткенге чейин ниет кылуусу дурус деген. Бул биринчи пикир. Ошол нафил орозосу үчүн түш убактысына чейин же түшкү убакытта же ошол күн батышка ооп кеткенге чейин ниет кылуу дурус деген. Экинчи пикирге көрө Ханбали мазхабы жана имам Шафинин пикирине көрө күндүздүн ар кандай убактысында ал завалдан алдын болсун, күн батышка ооп кетүүсүнөн алдын болсун, ооп кеткенден кийин болсун ниет кылуу дурус дешет. Ушул пикир туурараак, аллаху алам. Анткени завалдан алдын ниет дурус, ошол күн батыштан алдын, түшкү убакыттан алдын ниет дурус, күн батышка ооп кеткенден кийин ниет дурус эместигине бир далил келген эмес, аллаху алам. Экинчи маселе, ар бир күнү үчүн ошол парыз орозонун ар бир күнү үчүн өзүнчө ниет кылуу. Мына ушул маселеде дагы алымдар ортосунда талаш тартыш бар. Мына ушул кайчылаш пикир бар. Ражих, ошол туура пикирге көрө орозо тутула турган ар бир күн үчүн өзүнчө ниет парыз. Бул өкүмдө орозо тутула турган күндөрдүн ошол биринин артынан бири болсун же биринин артынан бири болбосун айырмасы жок. Анткени ар бир күндүк орозо өзүнчө ибадат. Кээ бир күндөрдө тутулган орозонун башка күндөрдө тутулган орозого не таасир этпестиги дагы мына ушул нерсени көрсөтөт. Ушул пикир имам Абу Ханифа жана имам Шафилердин мазхабы, имам Ахмадтан келген бир пикирге көрө дагы мына ушундай. Эми имам Малик мазхабы жана имам Ахмадтан келген бир пикирге көрө, ошол бир риваятка көрө Рамазан орозосу үчүн ай башында бир жолу ниет кылса жетиштүү. Мына ушул нерсе дагы дурус. Мына ушул ким инсан мына ушул Рамазан айы көрүнгөндө бир ай орозо тутамын деп ниет кылып койгону дагы бул дурус иш болуп саналат. Үчүнчү маселе ниетти бузуу. Эми ниетти бузуудан максат орозону бузууну ниет кылуу. Инсан орозосун бузууну ошол ооз ачууну ниет кылуусу менен кала берсе ал эч бир нерсени жебеген болсо дагы, эч бир нерсе татып көрбөгөн болсо дагы орозосу бузулат. Анткени ниет орозонун рүкүнү болуп саналат, парзы болуп саналат. Кайсы бир инсан орозосун бузууга ниет кылган болсо, ошол ал ниетинин бузулуусу орозосунун бузулуусуна шарт болуп калат. Орозонун бузулуусу болуп калат. Анткени ниети бузулуусу орозосунун бузулуусуна себеп болуп калат. Анткени күн бою орозо тутууда ошол ниет парыз болуп, ниет рүкүн болуп, ошол күн бою, ошол күн батканга чейин, эрте таңдан баштап күн батканга чейин ошол орозо дурус болуш үчүн ниет шарт кылынат. Эгер инсан ниетин бузса, ошол орозосу дагы бузулат экен. Аллаху алам. Мына ошол маселеге дагы айрым кээ бир маселелер бар. Ниет, мындайча айтканда, кескин түрдө, катаий түрдө болушу шарт кылынат. Мына ушуга ылайык инсан ниетинде экиленсе, мисалы үчүн эртеге орозо тутсамбы же тутпасамбы деп экиленсе, ниети дурус болбойт. Мына ошондуктан катаий түрдө, кескин түрдө ниет кылуусу шарт кылынат. Экинчиси, айдын көргөнү туурасында экиленүү боло турган болсо, айдын көрүнгөнү же көрүнбөгөнү туурасында, ай көрүнгөнү же көрүнбөсү туурасында экилениш боло турган болсо, ниети дурус боло берет. Айтайлык, мындайча айтканда, эртеге Рамазан айынын биринчи күнү экени анык болсо, айга карата. Же ошол эртең Рамазан айынын биринчи күнү экени анык болсо, мына ушуга көрө, эгер эртең Рамазан айынын биринчи күнү болсо, айга карап Рамазан орозосун тутамын, эгер ай көрүнбөй турган болсо, Рамазан айынын орозосун тутпаймын деп мына ушундай ниет кылган болсо, туура пикирге көрө ниети дурус боло берет. Анткени бул орунда, бул маселеде, бул жерде орозо тутуудагы экиленүү эмес, балким айдын көрүнгөнү же көрүнбөгөнү туурасында экиленүү болуп жатат. Бул жердеги экиленүү орозого байланыштуу эмес. Бул жердеги экиленүү, бул орундагы экиленүү орозондогу ошол айдын көрүнүүсүнө же көрүнбөстүгүнө экиленүү болуп жатат. Мына ошондуктан эртең ай көрүнсө орозо тутамын, ай көрүнбөсө орозо тутпаймын деп ошол экиленүүсүн айга байланыштыруусу бул ниеттин
дұрыс екенді, ниетінің дұрыс екендігіне далалат қылады. Мына ушул пикирди дагы Шейхул Ислам ибн Таймия рахимахулла дагы туура деп эсептеген, туура деп билген. Эми кээ бир абалдарда парз орозосу үчүн дагы күндүздүн аралыгында, күндүз күнү ниет кылуу дагы дурус. Мына ушул жалпысынан айта турган болсок, бул маселени күндүз ошо Рамазан айынын кабары келген болсо, күндүз күнү Рамазан айынын айы көрүндү деген кабар келе турган болсо, күндүз күнү парз орозого ниет кыла берсе боло берет. Жана түндө ошол кечинде дейли, кечинде күн батуудан алдын уйкуга кетип, багымдат убактысы киргенде ойгонсо, анда ниет кылып кете берсе боло берет. Мисалы үчүн бирөө уктап калды, уктап караса турса, ошол эч нерсе жеген жок, багымдат убактысы болду. Эми бул инсанга бир нерсе жеш тыюу салынат. Мына ушул инсандагы ошол ниет кылып кете берсе боло берет. Жана жаш бала күндүз күнү балагатка жетсе, акылдан азган киши өзүнө келсен, акыл кайтып калган болсо, акылдан азган киши өзүнө келген болсо, ошол акылына кайткан болсо, капыр инсан күндүзү исламды кабыл алган болсо, мына ушул инсандар дагы ошол күндүз ниет кылуусу дагы дурус экен. Жана булар ошол түндө ниет кылбагандары үчүн, ниет кылбагандыгы себебинен ошол күндүн орозосун кайтадан тутуп берүүлөрү шарт эмес. Эми 4-чү маселе, жогоруда айтып өткөнүбүздөй, нафил орозос үчүн күндүзү ниет кылуу дурус. Бирок күндүзү орозону ниет кылган кишини канча өлчөмдө соопко жетишет, канча өлчөмдө соопко ээ болот. Шафи жана Ханбали мазхабына көрө, инсан ниет кылган убактысынан баштап туткан орозосунун сообуна жетишет дейт. Мисалы үчүн, нафил орозосун ошол түшкү убакытта ниет кылып тута баштады. Ошол жарым күнгө, ошол түштөн кийинки туткан орозосу үчүн сооп болот дейт. Имам Шафи жана Ханбали мазхабына көрө. Инсан ниет кылган убактысынан баштап туткан орозосунун сообуна ээ болот дейт. Анткени хадисте ар бир инсан үчүн ошол амал кылган ниетине, ошол амалынын ниетине жараша, амалынын ошол өлчөмүнө, ошол ниетине жараша жакшылыктын сообу же жамандыктын жазасы насип болот делинген. Инсан ошол ар бир инсан үчүн ошол амалы менен ниет кылганы ошол жакшылыктын сообу же жамандыктын жазасы насип болот делинген. Эми Ханафи мазхабына көрө толук бир күндүк орозонун сообун алат дейт. Бул маселе жамаат намазында бир киши, ошол жетишкен киши, мисалы үчүн бир инсан жамаат намазына жетишип кала турган болсо, ошол инсанга толук жамаат, бир инсан, бунун маселеси жамаат намазынан бир киши жетишкен киши сыяктуу, ошол толук жамаат сообун алган сыяктуу. Мисалы үчүн бир инсан жамаат намазынан, мисалы үчүн 4 рекет пешин намазынын парызы боло турган болсо, 3-чү рекетте жеткен болсо, же 4-чү рекетке жеткен болсо, ошол жамааттын сообун толук алгандай, бул инсан ошол нафил орозосу үчүн түшкү убакытта ниет кылган болсун, же эртеменки духа шашке убагында ниет кылган болсун, бул айырмасы жок, ошол толук бир күндүн сообун алат дейт. Мына ошо окшоштурушат. Бул Аллахтын фазилети, ырайымы пенделерге болгон. Эми орозонун 2 рүкүнү бар деп айттык. Мына 1-чи рүкүн ниет экен. Ниеттин орду жүрөк. Мына ошондуктан биз парыз орозосу үчүн ниет кылуубуз керек экен. 2-чи рүкүн эми тыйылуу. Имсак, тыйылуу. Муну иншаллаху таала Аллах кааласа, Аллах буйрса кийинки сабагыбызда айтып өтөбүз. Аллаху алам, саллаллаху аля Мухаммадин ва алейхи ва сахбихи ва саллам.